Урматтуу фермерлер, мына бул 1 гектар аянтка эрте жазда биз атайын демонстрация койгонбуз. Силёстук жүгөрү өстүрүү боюнча. Ошол силёстук жүгөрү өстүрүүдө биринчи жердин асылдуулугуна маани бердик. Күзгү иш-чараларын туура жүргүзгөнгө аракет кылдык. Экинчи, ошо менен биргеликте аз маз жерине баягы без микориза, калган 70 сотыгына микориза менен обработка кылып туруп эгилген. Ошол жерде 1 гектар жерден 90 тонна силёс алдык. Бул 5 июлда оруп алынды түшүм. Эми жерди өз убагында баягы которуштуруп айдоону жүргүзгөнүбүз себептүү 2 жолу түшүм алганга кандай болот деген бир демонстрация жүргүздүк. Бул демонстрациянын жыйынтыгы мына азыр көрүп турасыңар. Бүгүн 6 сентябрь. Бул жерде 5 июлда орулган силёстук жүгөрүнүн ордуна кайра эгилди. Ошол эгилген жүгөрү 15 июлда кайра чыккан. 15 июлдан бүгүнкү 6 сентябрга чейинки өскөнү ушул көрүнүш болот. Бул 45 күндө баш чыгарып бала кучактады жерден чыккандан кийин. Мына азыр 25 сентябрга бул даяр дагы силёс болот да. Эгерде биз 1 гектар жерден биринчи түшүмдөн 90 тонна алсак, азыр мунун апробациясы 65-70 көрсөтүп турат да. Бул ушул суу азыраак жерлерде, андан кийин баягы жерлеринин өтө асылдуулугуна караган фермерлерге, которуштуруп айдоону жолго койгон фермерлер үчүн бул демонстрациянын жыйынтыгы эгер жакшы чыгып атат мына эң ыңгайлуу болот деп ойлойм. Ошол фермерлерге биз ушул нерсени рекомендация кылсак, 1 гектар жерден 150 тоннага чейин бир жылда силёс алса болот экен. Бирок сөзсүз түрдө ошол жерде которуштуруп айдоону жолго коюш керек. Бул биринчи мааниде. Андан кийинки экинчи негизги баягы керектүү нерсеси бул топурактын асылдуулугун көтөрүш керек. Сөзсүз түрдө ошого иштеш керек күзүндө. Андан кийин үчүнчүсү бул сөзсүз түрдө биологиялык ыкмага басым бериш керек. Балдар, бул жерде мына азыр көрүп атасыздар, экинчи урожай, даже 3-чү балага чейин кучактаганга аракет кылган. Бул себеби бул жердин күчтүүлүгүн, баягы топурактын асылдуулугу өтө жогору экенин көрсөтүп атат. Экинчиси, биринчи урожайда биз мача деген турецкий сорту эккен болсок, азыркысында бул венгерский гибрид, бул фаусы азыраак, бул 75-80 күндө пишиш керек. Бирок жылуулук эсебинен бизде ысык болгондо байланыштуу кичине тездешип кетти. Тездешкенин 3 себеби бар. Биринчиси жылуулук болсо, экинчи себеби топурактын асылдуулугу өтө жогору, үчүнчүсү агротехниканын ар бир иш-чарасын өз мезгилинде өткөргөнү эң жогорку себеп болуп эсептелет да. Ошондуктан фермерлерге биз сунуштайт элек, биринчи өчүртте ушул 3 нерсеге көңүл бурушун да. Анан мына азыр көрүп атасыздар, жер күчтүү болгондон кээ бир жүгөрлөрүбүз даже чайлап кеткен да. Чайлап экөө тең жетишет да, экөө тең экиден кучактаганга жетишип атат да. Бул дагы ушул жердеги топурактын асылдуулугу өтө жогору экенин көрсөтүп атат. Фермер эгер биринчи өчүртте ошол топурактын асылдуулугуна маани бербесе, анда анын түшүмдүүлүгү да аз болот. Кийинки муунга өткөрүп бере турган жерлери дагы жакшы өзүн көрсөтө албайт.